Япониянын Доке жана Джичи университетинин окумуштуулары вакцина алгандан кийин антителонун концентрациясына таасир эте турган факторлорду аныктады. Бул туурасында РИА Новости порталы жазды. Изилдөөнүн автору Pfizer вакцинасынын 2 компонентин алгандан 3 ай өткөндөн кийин коронавирустан коргоочу антителону өлчөө үчүн 378 медицина кызматкерлеринен кан алган. Анализ текшерүүдө адамдын оорусу, жаш курагы жана жаман адаттары эске алынган. Андан соң чылым чеккендер менен чекпегендердин антителосун салыштырып көрүшкөн. Натыйжада аял эркегине карабай тамеки чеккендердин канында антителонун концентрациясы нормадан 140тан 250ге чейин төмөн болгон. Мындан башка факторлорго адамдын жаш курагы кирген. Анда улгайгандардын антителосунун деңгээли эң төмөн болгон. Иммунологдордун айтымында чылым чегүүдөн баш тартуу вакцинанын эффектүүлүгүн арттырат жана иммунитетти чыңдайт. COVID-19 илдети өткөн суткада 7 адамдын өмүрүн алды. Бир сутка ичинде 382 адамдан коронавирус табылып, 771 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ушуну менен Кыргызстанда илдет илештиргендердин жалпы саны 170 миңге жетти. Анын ичинен 160 миң дартты жеңген. Тилекке каршы өткөн суткада оору 7 адамдын өмүрүн алган. Жалпысынан 2420 киши вирустун курмандыгы болду. Учурда станционарда 2455, ал эми амбулатордук шартта 4031 адам коронавирустан дарыланып жатат. Запорожьенин тургуну өз унаасын урдап, аны полиция кызматкерлерине издөөгө мажбур кылган. Запорожье облусунун полиция бөлүмүнүн айтымында 31 жаштагы жаран 8 августта кечки саат 15:00 чамасында кимдир бирөө Ford унаасын урдап кеткендиги жөнүндө арыз менен укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кайрылган. Унаа издөдө Ситрус көчөсүнөн табылган. Ал унаасын өзү токтотуп унутуп калган. Милиция кызматкерлери аймакты текшерип, унаанын ээси кайда унутуп калгандыгын аныкташкан. Түркмөнстанда социалдык тармакты колдонбоого Куранда ант бергендер гана интернет колдоно алышат. Өлкө эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан бери Түркмөнстанда мекенге ант берүү практикасы күчүнө кирди. Бирок 2021 муну менен эле чектелбөө керек экендиги белгилүү болду. Азаттык радиосунун маалыматы боюнча Түркмөн өкмөтү адамдардын интернетке кирүүсүн ар кандай жолдор менен чектейт. Бул үчүн чет элдик компаниялар тарабынан иштелип чыккан жогорку технологиялык ыкмалар колдонулган. Алар күтүлгөндөй эффективдүү эмес болуп чыкты жана тармакка кирүүнү чектөөнү өлкөдө жаңы деңгээлде чыгарууну чечишти. Журналисттер бийлик интернетти үйлөрүнө алып келүүнү каалаган адамдарга олуттуу талап койгондугун билдиришти. Алар VPN социалдык тармактарды колдонбоого Куранда ант бериш керек экендиги белгилүү болду. Грецияда миңдеген гектар жер өрттүн кесепетинен жок болууда. Грецияда ири масштабтагы өрт чыкты. Бир нече күндүн аралыгында эле өлкөнүн ар кайсы райондорун каптаган 586 өрт кырсыгы катталган. Көп айга созулган кургакчылык менен күндүн ысыгы жаратылыш кырсыгына себеп болгон. Баарынан да чоңдугу боюнча өлкөдө 2-нчи орунда турган Эвбей аралы жабыркады. Куткаруучулар менен жергиликтүү тургундар биригип өрттү өчүрүүгө аракет жасашууда. Мындан сырткары Греция, Европа жана жакынкы чыгыш 20дан ашык мамлекети жардам берип жатат. Эл аралык деңгээлдеги колдоого карабастан куткаруучулар баары бир жетишсиз экендиги айтылды.